Азиза ишкердик жаатында билим алган. Көптөн бери өзүнүн жеке соодасын жүргүзүүнү эңсеп, бирок эмнеден башташын билбей келген. Кийинчерээк кызыгуусу боюнча гүл жасап, өзүн сынап көрмөкчү болот. Дал ушул аракети оңунан чыгып, 1 жылдан бери түрдүү кагаздардын жана жумшак оюнчуктардын жардамында букеттерди жасап, кардарларын кубанычка бөлөп келет. Мен учебаны аяктагандан кийин оюма келди. Өзүмө бизнес жаатында бир сынап көрбөйүнбү, колуман келеби, келбейби. Интернеттен бир 2 видео көрдüm, эмне кетишini карап, бир өзүм текшерип көрөчү деп биринчи жасап көрдүм. Жасасам окшоду, чыкты. Анан сатууга коюп баштадым. Биринчи мындай албайбы. Покупательдерим болбойбу. Жасаган гүлүм 2 күндө эле кетти. Ошондон кийин ушундан башталып кетти. Каарманыбыз букеттерди эргүү келип калган учурда жасайт. Анткени жан дүйнөсү менен жараткан эмгек айкалышканда чыныгы ырахатты сезгенин айтат. Өзгөчө кооз гүлдөрдү жаратуудагы искусство болгондуктан ар бир гүлдү берүүнү менен көңүл буруп жасаганын жана өзүнүн өнөрүнө кызыгуусу күч экенин билдирди. Мен үчүн иш катары эмес. Мен бул гүл жасоодон рахат алам өзүм. Специальность экономист болгон үчүн мамлекеттик ишканалардан дагы сунуштар түшкөн 3-4 жолу. Бирок мен аларга макулдугун берген жокмун. Себеби гүл жасап мен бир гана өзүм рахат албайм, мен башка адамдарга рахат бере албайм. Бакыт мен үчүн бакыт. Көп убакыт, көп менетти талап кылганы менен букет аягында бүткөндө мен ал кеткен убактыма, менетиме, кыйналганыма өкүнбөйм. Кайра жасагым келет. Учурда жасаган букеттерин сатуу үчүн белектер дүкөнүнө койгон. Бул жерде кызыгып сатып алууну каалаган кардарлары көп. Анткени колдо жасалган көрктүү гүлдөрдү белекке алууну кимдер гана каалабасын. Бул биздин магазин негизинен белектер жана сувенирлер болгондуктан, негизинен бул белектерде колу жасалган белектер бааланат да. Ошо көп сатып алуучулар келип, колу жасалган белектер барбы дегенде мен ушул гүлдөрдү көрсөтүп көбү таң калып кетишет. Бул гүлдөр негизинен свадебный, анан чоңдорго, анан жаш балдарга болуп бөлүнөт да. Анан ошо каалагандар келип, каалаган гүлүн тандап кетишет. Бул жумуш менен алектенгенине аз гана убакыт болсо дагы букеттерди түркүн төздү. Өзгөчө формада жасоону өздөштүрүп алган. Көбүнчө Азизанын белектери айымдары үчүн тартуулангандыктан жаңыча көрүнүштө таттууларды, момпосуйларды да букетинен кошо кетет. Азиза букеттеринин жасалгасына карап баа коет. Эгерде кымбат каражатты сарптаса, анда баалуу болуп калат. Мисалы, белеги көптөгөн шоколаддар менен шөкөттөлсө же оюнчуктарынын саны көбөйсө, ага жараша баасы да өсөт. Көбүнчө кардарлары жасалгасы мыкты экенине кубануу менен баасы төмөнүрөөк болсо дешет. Албетте, каарманыбыз мындай өтүнүчтөрдү да жоопсуз калтырбайт. Бир эле гүлдү жасоого 2-3 саат коротуп, акыр аягында мына ушундай кооз белекти жаратат. Эгер сиз жакындарыңыз үчүн көпкө сакталчу, соолбоочу гүлдү белек берүүнү каалаган болсоңуз, анда дал ушул каарманыбыз Азизага кайрылсаңыз болот экен. Кадимки колдонулуп жүргөн каражаттардын жардамында буюмдарды жасоо балким кимдир бирөө үчүн оңой олтоң көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок Азиза өңдүү жаңы идеялар менен алектенип, коомго үлгү болгон жаштар аз. Толкунай Жунус кызы, Мирлан Ормонов, Ар Отан көрсөтүүсү.